Hormatly mugallimler, жалпыңыздар қош келиңиздер. Биз ата-энелер өзүбүздүн балдарыбызды сүйөбүз. Мугалимдер өзгөлөрдүн балдарын сүйөт. Ата-эне менен мугалимдин айырмасы ушул жерде. Ары жооптуу болгон, ары кооптуу болгон, пайгамбар кесибиде ары сооптуу болгон бул жылкы окуу жылы ишиңиздерге Кудай Таалам берекесин берсин. Ал береке үй ичиңиздерге жана ден соолук өмүрүңүз, зээниңиз, акыл, илимиңиз менен кошо кайтсын иншалла. Барыңыздар кош келиңиздер. Атым Идрис. Бир аз ооруп калып турмун. Семинар ортосунда чүчкүрүп калышым мүмкүн. Айтор ага назар салбаңыз. Айтор сиздер менен кенен отуруп кеңири маектешели. Ректор жок. Тиги Рамис мырза да кетти. Эми кенен отуралы, кенен сүйлөшөлү. Семинарымды баштайм. Менин проблемам эмес деген экранда сахна менен баштагым келди. Семинарга киришүү. Урматтуу мугалимдер, мүмкүн болсо телефондорду үнсүз алганыңыздар. Мен берип аткан семинарды телефонго видеого тарсаңыз деле мейли, же болбосо диктофонго жазсаңыз деле мейли, каршы эмесмин. Кийин YouTube'дан чыгарып шермендем чыгарсаңыз деле ыраазымын. Айтып жазсаңыз ыраазымын. Бисмилла. Урматтуу мугалимдер, жалпыңыздар бир жылдар бизди тарбияладыңыздар. Бүгүн келип, алдыңыздарга чыгып, акыл үйрөткөн акмактай болгум келбейт. Бирок ошентсе да жетекчилик келип, өзүң билген нерсени эл менен бөлүшүп кет дегендиги үчүн гана агаларыбыздын суранычы буйрук менен барабар, буйруктай кабыл алып келип отурам. Балким балаңыз, балким небериңиз менен жашым теңдир, ошентсе да кичипейилдикке туура түшүнгөн абалда кабыл алыңыздар. Мен семинарымды баштайм. Атым Идрис. Менин проблемам эмес. Баягыда бир кишинин короосуна чычкандар басып кетет экен. Адам чычкандан кутулуу максатында коронун бир четине капкан коюп коет. Бирок азыркы чычкандар кыйтыр, акылдуу. Келип болсо 3-чү кабаттагы домуңузга ванна менен кирип барып, кайра ванна менен чыгып кетип баратат. Заманына жараша айваны да болот экен тоога. Ошентип чычкан күндө капканда айланып жүрүп, күндөрдүн биринде зери кеткенде муну чычкан айтат экен, короодо жүргөн корооско келип, "Эй короос, муну капканда алып коелу, баарыбызга тоскоолдук кылып атат. Алып коелу, качанга чейин айланып жүрөбүз." Антсе короос айтат, "Менин проблемам эмес, кимдин көйгөйү болсо өзү чечип алсын, башымды оорутпа" дейт. Ошентип айланып жүрүп күндөрдүн биринде койго келет. "Эй кой, муну алып коелу муну?" Кой да айтат, "Менин проблемам эмес, кимдин көйгөйү болсо өзү чечип алсын." Күндөрдүн биринде келет да короодо уйга айтат, "Ай, уй, мунун алып коелу кокуй, биз качанга чейин айланабыз?" Уй айтты, "Менин проблемам эмес, кимдин проблемасы өзү чечип алсын, башым оорутпа." Ошентип эч кимиси түшпөйт. Бардыгы капканда айланып жүрө бергенде күндөрдүн биринде капсынан жылан койругунан капканга түшүп калат. Жыландын буту жок, түртө салып чыгып кеткендей. Ары бытырап, бери бытырап, акыры короодо жүргөн кожоюндун аялынын бутунан чагып алат. Кожоюн аялын бакырган үнүн угуп, аялын дарыканага апарып, доктурга апарып дарылатып, белгилүү бир апта жаткандан кийин дарыгер айтат, "Эми алып чыгып кете бериңиз. Бирок сизден сураныч, аялыңыз күндө капельница укол ала берип, ашказаны алсыз болуп калды. Мүмкүн болсо үйгө барганда тоок шорпо бериңиз" дейт экен да. Макул деп тоок союп берет мына отурганда. Анан баланчанын аялы больницадан чыгыптыр, "Жүргүлө кабар алып коелу" деп коло коңшу тууган уруп келген кезде, "Кой, башыбыздан бала кетсин, мына койду союп кичине кудайылык көрүп коеюн" деп койду союп. Бирок денедеги уу толугу менен кетпеген айынан аял бир күн дүйнөдөн көз жумат, эми бул эрет карашына тиги уйду союп берет да. Урматтуу мугалимдер, бул киришүүдө бир гана нерсени айткым келди. Учурунда менин проблемам эмес деген мына тоок, мына ул, мына кой болчу. Проблема меники эмес деген үчөө тең өлдү, бирок проблема меники деген чычкан эмигече тирүү жүрөт. Мен бул менен гана киришүү жасам. Менен биргеликте урматтуу мугалимдер, сиздерге бир нерсени азыр өтүп аткан лекция семинарлар, же болбосо доскада, экранда көрсөтүлгөн нерселерге менин проблемам эмес дебестен, кайдыгер карабастан, абалким келиңиздер, бир жакшыраак бир жандашып, жапатырмап, бир жакадан жең, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, момундай бир биримдикте элибиздин эртеңки күн келечек жаштар муунун тарбиялоого багытыбыз бир болуп бириккенбиз. Антан ушул биримдик эч качан эки болуп бөлүнбөсүн, бизден жамандык эч кимге көрүнбөсүн да, жакшылыгыбыз биримдигибизге жакшы болуп жүрөлү иншалла. Анда мен семинарды баштадым. Ийгиликтүү мугалим, семинардын киришүүсүндө биринчи сүйлөм менен мына ушул сүйлөмдү Рамис мырза сизге сунушум.
мугалимди бартабаган өлкөнүн келечеги жок деген уранды балким окуу жайдын кире беришине, балким ар бир бөлмөнүн кире беришине, балким окуучулардын көзү көрүнө турган кандайдыр бир рекламалык баннерлерге асып коюңузду суранам. Анткени биздин акыл, биздин деңгээл ээрчимей экен. Эмнени көрсөк ошону ээрчип кете беребиз. Балким балдар үчүн бул да бир кичинекей бөбөктөр бирөөлөрдүн сигарет чылым чеккенин көрүп кызыгып чегип ээрчип кете атпайбы. Дал ошону саңары мынау сүйлөмдөрдү көрүп да аз да болсо мугалимге болгон урматсы ордуна келер, калыптанар деген үмүттөбүз. Мугалимди бартабаган өлкөнүн келечеги болбойт. Чындап эле. Урматтуу мугалимдер, бүгүнкү күндө сиз менен биздин кадырыбыз, баркыбыз кандай? Кайсы деңгээлде, кайсы чектебиз да, ошол чекти кармап калуу боюнча кандай аракет жасап атабыз? Келиңиздер, мугалимдиктин күнгөй тескей жагы, тагыраагы бала тарбиясындагы желкебиздеги жоопкерчилик жөнүндө кенен сүйлөшөлү. Мендеги бир гана нерсе. Бир коомдо оору байкалса, аны тазалоону мектептен баштоо керек. Билим берүү мекемесинен баштоо керек. Биздеги университеттеги чоң көйгөйдүн бири университетке келген студенттерди карап, кайсы мектеп окутту экен, кайсы мугалим окутту экен, мыналардын деңгээлин кара деп мектепти күнөөлөп отурабыз. Мектепке университеттен келген практиканттарды болсо, мектептеги мугалим кайсы университеттин практиканты экен, мынандай деңгээлин карачы студенттердин деп мектеп университетти күнөөлөп, университет мектепти күнөөлөп отургандан башка нерсе кыла албай калат экен бизге бир кезде. Ошондон урматтуу мугалимдер, сиз менен биздин милдетибиз бизге келген студенттин тарыхын изилдөө эмес, бизге келген студентке эртеңки күн кандай келечек куруп беребиз. Мына ошол жөнүндө бир кененирээк бир ойлонсок. Жоопкерчилик, мунун тарыхын изилдеп, ким күнөөдө күнөөкөрүн изилдебей эле, балким ушул студент ушул мүнөттөн баштап бул жагына кантип өзгөрсө болот? Кантип жакшы жакка өзгөрсө болот? Мына ушул студенттин жакшылыгына мен кантип себепчи болсом болот? Мына ушул багытта кененирээк ойлонсок. Мына ошол жөнүндө менин сунушум. Ал эми, урматтуу мугалимдер, мугалимдер гана өлкөнүн келечегин оңдойт, же тескерисинче мугалимдер гана бузат. Бул сүйлөмдү Рамис мырза, жанагы биринчи сүйлөмдү университеттин кире беришине жазып кой десем, бул сүйлөмдү семинардагы ар бир мугалимдер жүрөгүңүздөрдүн төрүнө жазып коюңуздар. Анткени мекенибиздин эртеңин биз гана оңдойбуз же биз гана бузабыз. Бул ачык чындык. Эмне үчүн? Татыктуу талим тарбия бербесек, татыктуу сабак бербесек, биз келечек үчүн жоопкербиз. Урматтуу мугалим, чындап айтайын, өзүбүздүн кесибибизде, ушу турушубузда мамлекетке кызмат кылыш үчүн сөзсүз түрдө депутат болуп бир ак үйгө барып креслого отуруш шарт эмес. Сиздин ушул турушуңузда бир кичинекей 15 студенти бар болгон группага куратор болуп, ошолорго талим тарбия берип атканыңыздын өзү чоң бир эрдик, чоң бир күч, чоң бир мамлекет үчүн кызмат. Ал эми мен бир гана нерсени баандайм. Мектепте мугалимдер, предметтик мугалимдер бар. Университетте дал ошондой. Бир группага келген предметтик мугалимдер менен кайра пет кеңешмеде отурган кезде ушундай мугалимдер менен кездештик. Ушу 9-А класс мектептен кетсе, шу мектеп оңолот эле да, дейт да. Дай угуп отурасың. Дал ошондой эле мына 3-чү курстун пафтаз бир группасы жаман кашайт, ушулар жогото эле салбайлы жакшы болмок дейт да. Куратор турчу ошол группанын куратору дейт. Группанын кураторун тургузуп коюп, ошол группага кирген предметтик мугалимдер арыз муңун баштайт. Мына балаң мени вообще укпайт, мына балаң мени вообще укпайт. Мен урматтуу предметтик мугалим, сиз мени жакшылап тыңдаңыз. Эгерде куратордун ошол группадагы куратордун группасына сиз кирип, сиздин сабагыңызга жооп бере албай аткан болсо, же тополоң кылып аткан болсо, анын күнөөкөрү куратор эмес. Биринчи орунда ошол предметтик мугалимдин өзү. Эмне үчүн сенин математикаңа мен куратор болуп группаңа кирип, ар бир окуучумду кулак салдырып берейинби? Аны бурдуруп алыш, окуучунун көңүлүн өзүңө каратып алыш, окуучуну сабагыңа кызыктырып алыш, ал предметтик мугалимдин өзүнүн тажрыйбасы. Кураторго күнөөлөбөңүздөр дегим келди, урматтуу мугалимдер. Кайсы группа начар болсо, ошол группанын кураторун башынан баштап мазабаны коюшту токтотуңуздар. Ооба, ал кураторлук милдетин эптей албай аткан болушу мүмкүн, бирок ошол группага сабак бере албай аткан болсоңуз, сиз өзүңүздүн мугалимдик милдетиңизди эптей албай атасыз. Кеп мына ал жерде куратордо эмес. Бул чоң бир маселе. Ошол эле учурда, урматтуу мугалимдер, келиңиздер, кураторду күнөөлөп башка бир гана нерсе, сабагыңызга, предметиңизге кызыгып аткан окуучуларды карап көрүңүз. 15 окуучусу, 15 окуучунун бардыгы англис тилчи болбойт. Бардыгы англис тилчи болбойт.
Анын 5-өсү болушу мүмкүн. 5-өсүн мыкты үйрөтүңүз. Калганын англис тилинин минимумдарын үйрөтүп чыгып кетиңиз. Дал ошондой эле математика болсун, башка болсун. 15 окуучу, студент 15 тең англис тили. Ал сиздин 100% профессионалдык утугуңуз. Бирок 15тин 15 тең англисине кызыкпарын унутпаңыз. Бир эле учур. 15 студентке 5-өсүнө сага 5, сага 4, сага 3 отур деп аткан учурда, сиз 5-өсүн баалап аткан учурда, калган 10 студент сиздин өзүңүздү баалап атканын унутпаңыз. Керек болсо сиздин үйдө кандай деңгээлде келип, керек болсо күйөөңүз аялыңыз менен урушуп келгениңизден бери баалап турат булар студенттер. Азыркы студенттер үчүн 20 жылдык тажрыйбаңыз эч нерсени чечпейт мугалимдик тарыхта. Мейли университетте бүтүп келгениңизге 20 күн болсун, бирок студенттин алдында эң мыкты сабагыңызды, адамгерчилигиңизди, адеп аклагыңызды, илимиңизди, билимиңизди жогорку деңгээлде көрсөтүп бериңиз, ошол студенттин алдында эң мыкты сизсиз. Бүгүнкү студенттер 20 жылдык стажыңыз менен эсептешпейт, ачык айтайын. Кээ бир мугалимдерге таң калам мектепте. Мен 20 жылдык стажым, балам мени конспект жаздырбачы, мени эне байлабачы деген мугалимдер менен да беттештим, урматтуу мугалимдер. Азыркы мугалимдер, окуучулар стажыңыз менен эсептешпейт. Азыркы окуучулар сиздин илим деңгээлиңиз, адебиңиз менен эсептешет. Сабагыңыздын кызыктуулугу. Ооба, ушундай студенттер бар. When I started at the university, we have many friends who were speaking in English as well as English-speaking countries, native speakers. But unfortunately, they could not teach English language. As a teachers, they were not as well as I am. Англисти мыкты билишет эле. Бирок сабак